Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы. Бүгін Москвадан атайын Кыргызстанга оор абалда жардам берүү максатында ыктыярдуу медиктерден түзүлгөн топ чартердик рейс менен учууга даярдыктарды көрүшүүдө. Бул топ өз ыктыяры менен медицина кызматкерлеринен түзүлүп, Кыргызстандагы учурда болуп жаткан оор эпидемиологиялык учурунда жардам берүү максатында түзүлдү. Эске сала кетсек, бир нече күн мурда Нурлис Тукайбаевдин Facebook баракчасындагы кайрылуусуна медицина кызматкерлери кайдыгер карабастан өз жардамдарын берүүгө даяр экенин билдиришкен. Кыргыз Республикасынын өкмөтү чартердик рейсти уюштурууга, Кыргызстанда жатакана жана тамак аш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтөт. Молдовия Россия менен өзгөлтүксүз аба каттамдарын ачты. Air Moldova авиакомпаниясы Кишинев-Москва өзгөлтүксүз авиа каттамдарын баштады деп авиакомпания пресс кызматы Facebook баракчасында маалымдады. Рейстердин мезгил аралыгы кадимки иш тартибине караганда төмөн болот. Air Moldova өзгөлтүксүз каттамдар ачылышы боюнча Москва күндүлүк режимде, Санкт-Петербургка жумасына 2 авиа рейс каттайт. Ош шаарында акыркы кырдаалга байланыштуу бир канча чектөөлөр киргизилгенин республикалык штаб билдирди. Ош шаарынын Борбордук базары келечек тешик таш жана автоунаа тетиктерин саткан базарлар дүйшөмбү, бейшемби күндөрү иштебейт. Апта ичинде 2 жолу дезинфекцияланат. Ал эми шаар аймагындагы кичи базарлар дүйшөмбү күндөрү дезинфекцияланып турушу шарт. 10-жылдан 31-жылга чейин Ош шаарындагы мечиттерде жума намазы окулбайт. Бул маселе вирусологдор жана шаар казысынын катышуусундагы талкууланып чечим кабыл алынды. Шаардагы эс алуу жайларындагы жана соода борборлорундагы балдар ойночу аянтчалар, бильярд залдары, интернет-клубтар, караоке залдары, түнкү клуб жана бассейндердин иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Ош шаарында той маарекелерди өткөрүүгө белгисиз мөөнөткө чейин чектөө киргизилди. Эрежеге баш ийбеген кафе-ресторандарга айып пул салынып, 1 айга чейин иштөөгө уруксат берилбейт. Той маарекелер жеке турак үйлөрдө дагы өткөрүлбөшү керек. Жогорудагы талаптардын аткарылуусун көзөмөлдөө үчүн рейдтер өткөрүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн медицина кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык президент медиктерди COVID-19 каршы күрөшүүгө, калктын саламаттыгын сактоого жана санитардык эпидемиологиялык бакубаттуулукту камсыз кылууга салым кошкондугу үчүн сыйлаган. 3-чү даражадагы Манас ордени республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев менен Ош облусунун Ноокат аймактык ооруканасынын директору Асамидин Мариповго берилген. Ал эми даңк медали менен 3 киши сыйланган. Алар саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин лабораториялык сыноолор борборунун башчысы Айгүл Жумаканова, Чүй облусунун Москва районунун аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн улук медайымы Бегим Кабылова жана Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын гепатология бөлүмүнүн медайымы Гулейпа Мадраимова болду. Ошондой эле бир нече медицина кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамы менен ардак грамоталар тапшырылган. Өзбекстан Кыргызстанга учак менен 8 тонна гуманитардык жардам алып келди. Коңшу өлкө кычкылтектен мобилдик концентратын жана өпкөнү жасалма дем алдыруу аппаратын берген. Кыргызстанга Өзбекстандан гуманитардык жардам келгенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Жүк өзүнө 50 комплект кычкылтектен мобилдик концентратын жана өпкөнү жасалма дем алдыруучу 100 дана аппаратын камтыйт. Жалпы салмагы 8 тонна болгон гуманитардык жүк авиа каттама аркылуу бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруу менен жеткирилди деп айтылат маалыматта. Кырдаал оор экен. Россиялык эксперттер ооруканаларга барып, Кыргыз Республикасындагы абалга баа берди. Кыргызстандагы абал бир топ оор жаштар абдан көп ооруп жатыптыр деп айтты Бишкекке келген Россиянын Бакулев атындагы кардиохирургия клиникасынын башчысынын милдетин аткаруучу Елена Голухова. Роспотребнадзор менен Россиянын саламаттыкты сактоо министрлигинен турган адистер Бишкекке 2-жолда учуп келген. Делегациянын курамына кесипкөй 10 адис кирген. Алар ишке киришип жана Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине тест системаларды беришти. Бригада коронавирус жана пневмонияга чалдыккандар жаткан 3 ооруканада болгон.
Бишкек спорт залдар бейтапка алгачкы жардам көрсөтүү үчүн даярдалууда. Борбор калаадагы спорт залдар бейтаптарга алгачкы жардам көрсөтүү үчүн даярдалып жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында бул жерге сасык тумоонун орви орточо жана жеңил түрүнө пневмонияга кабылган шаардыктар келип медиктерден кеңеш алып кетишет. Бишкек шаарында 200 орунга эсептелген күндүзгү медициналык 4 стационардык борбор ачылат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов айтканын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Учурда ооруканага жата албай калган адамдар өтө көп. Алар оор абалдагы бейтаптардан бошобой жатышат. Бирок орунун алгачкы белгилери байкалган жарандар бар. Үйдө жатып алар оорусун күчөтүп албашы керек. Баары өз убагында медициналык жардам алуусу үчүн шаардык муниципалитеттин күчү менен борбор каланын 4 районунда стационардык борборлор ачылат. Мында тажрыйбалуу дарыгерлер нөөмөткө туруп консультация берип, зарыл процедураларды жасашат деген Боронов. Маалыматка ылайык атайын уюштурулган ал жайларга күндүз кызмат көрсөтүп, сасык тумоонун орви орточо жана жеңил түрүнө пневмония менен ооруган бейтаптарга ак халатчандар кеңеш беришмекчи. 3-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык тараптар COVID-19 пандемиясынын маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Коронавирустук инфекциянын мындан ары жайылышына каршы күрөшүүдө түрк тарабынын Кыргыз өлкөсүнө жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.